Азыр биз айланып отуруп Өзгөн шаарында Бишкекке катташуу стоянкага дагы жетип келдик. Азыр ушул жерден дагы Бишкекке каттамдар кандай болуп жатат, алардан дагы бир аз маалымат алып өтөлү. Менимче Бишкекке каттоолор деле болуп турат окшойт, бирок унаалар азыраак экен. Азыр стоянкада таксисттер болсо, алардан дагы сурап маалымат алып өтөлү. Азыр таксилер бар экен, бирок аз экен. 1000 сом, 1,5 миң, 2 миңден болуп жатат экен. Бирок паспортторду сурайт экен. Кайсыл жака барат жана кайсыл жактын паспорту, ошолорду да сурап коюшат экен. Ошакта жашаганбы Бишкекте? Жол Ушундай такси унаалары каттап турат экен, бирок баратканда ушул өздүк документтер, кандай документ болсо ошондой документтерди алып алыш керек экен жолго чыкканда. Постторду баарын текшерип карап анан өткөрөт экен. Жана кайсыл жака баратканыңызды, эмне кылып бараткандарды ошолорду толук сурап текшерип анан өткөрөт экен. Азыр бул жерде документ, кагаздар баарына эле керек болуш керек. Паспорт стол кандай иштеп жатабы ошол жакты да көрүп чыгайлы. Бул жерде мына карантин жабык деп турат, иштебейт экен. Сырткы эшиги ачык турат, ал эми ички эшиги кандай экен көрүп коелу. Жок, жабык. İşte жатат экен азыр. Мына достор, биз азыр акимчиликтин алдына да келдик, Өзгөн шаарынын. Бул жерде азыр кызматчылар жокко деле эс экен, карантинге эч ким деле иштебей турат экен. Бир аз иштегендер бар экен, бирок бизде бул жерде өткөрүүчү ички иштер министринин кызматкерлери да бар экен. Алар азырынча кабыл алынбайт деп айтып жатат. Бирок кайсыл убакта ачылат, так маалымат дагы жок деп ушундай маалымат берди бизге. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу Өзгөндөгү бүгүнкү абалды толуп көрүп чыктык. Кечээ күнкү жааган кар мына ушундай тыттарга дагы бир аз зыян бергендей көрүнүп турат. Мейли кандай болсо дагы алдыда жакшы күндөргө жолугушалы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болуп жатат.
жақтан боласың. Шерді. Мына қадырман көрушілер, біз мына ушинтип Өзгөндөн да қайтып шығып баратабыз. Өзгөндөгү бүгүнкү абал мына ушундай. Достор. Бұл жерде базарлар көпчүлүгү иштебей турат. Бир магазин иштеп турат. Азык-түлүк саткан жерлер. Мына жерде un саткан жер бар эле. Бул жер жабык экен, бирок un саткан жер. Өзгөн Шералыга айылында мына жерде пескоблок сатчылар, бул жерде жабык экен азырынча. Мезгил азык-түлүк дүкөн жанында болчу, петролеум заправка, май коюучу жай ушул жерде болчу, азыр жабык экен. Бул жерде азыр жер семирткичтер, азоттор сатып кеткен, мына ошол азоттордун баалары кандай болот ошол жерден да көрөлү. Баалар кандай болот азыр? Баалары мынаны 32 сом болду. 32 сом мүшөбү? Же килограммы? Мүшөбү? Килограммы да. Килограммы. Ылдыйдагычы? Ылдыйдагы 20 да. 20. Мына сары мүшөктөгүчү? Сары мүшөктө эко бирби? Канчадан алар? Алар канчадан? Ылдыйдагылар? 20 сомдан. Мына жакта да көп экен азыркы жер семирткичтер, мочалина жана азот, азот бар экен. Мочалина менен азоттун кандай айырмасы бар эко? Мочалина узартат. Мочалина узартат, азот семиртет. Жакшы экен. Ой, контолорго мочалина жешпейт. Бой кичинекейлерге. Жакшы. Азыр көп эле экен да, Казакстандыкы булар? Казакстан, Өзбекстан баары бар. Казакстан, Өзбекстан. Номер айтып койгула анда, телефон номер. 771. Мына номерлер. Мына номерлер иштейт экен бул жерде. 771 55 57 36. Мына ушул 3 номер бар эле иштейт экен. Андыктан чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Келсе арзаныраак болот, келишим баада экен. Бул жактарда дагы бар экен. Мына ушул жакта дагы бар экен. Негизинен көп экен. Өзбекстан, Россия, Өзбекстан, Россия, бул жакта мына ушундай ар жактан келген ар түрдүүлөрү бар экен. Но ушулар окшойт, Ал
МПК деген дары. МПК. Мына Россияның гомофозы. Булар деле ошол семирткичтер да. Қазақстандық. Казакстан. Азот, Өзбекстан. Азат, Өзбекстан. Азот кайсыл жактыкы жакшы болот, кайсыл жакшы болот? Же ар ким өзүнүн немесине жараша? Жакшы экен. Содаңарды берсин.